Гилас же болбосо кокон гиластын ден соолукка тийгизген пайдасы. Кокон гилас көбүнчө Кыргызстандын түштүгүндө өстүрүлөт. Өзгөчө Баткен облусунда, анын ичинде Кадамжайда өстүрүлө турган сорту өтө популярдуу. Түшүмдүүлүгүнө карап, Ош жана Жалал-Абад облустарында да көп өстүрүлөт. Күндүн нурун көбүрөөк талап кылат. Кургакка чыдамдуу. Көлөкөдө бою өсүп кетип, мөмөнү аз байлайт. Топуракта нымдуулук ашыкча болсо, өсүшү жайлап, акырында куурап калат. Гиластын сорттору кокон гилас, кадимки гилас, сары дроган сорту жана башкалар. Кокон гилас мөмөсүнүн курамында адамга эң пайдалуу белок, көмүртек, аскарбин кычкылы, тиамин, кальций, темир, магний жана башка заттар, ошондой эле глюкоза, фруктоза, С, А, В1, В2, Е, ПП витаминдерин камтыйт. Мөмөсү кулинарияда компот, кыям жана кондитер азыктарды даярдоо үчүн да колдонулат. Бөйрөктүн, боордун жана ичегинин иштөөсүн жакшыртып, кан айланууну жөнгө салат, кан тамырларды бекемдейт, артритте жана кызыл жүгүрүктү дарылоодо жардамы чоң. Курамында темир жана витаминдер болгондуктан аз кандуулуктан арылууга жакшы көмөк берет. Гиластын бир күндүк нормасы 300 грамм. Кан басымы жогорулаганда, гипертония менен ооругандар күн сайын 100 граммдан гилас жеп турса, көтөрүлүп кеткен кан басымы калыбына келет. Гиластын курамындагы флавоноид кандын айлануусун жакшыртып, пайда болгон тромбдорду жок кылат. Ошондуктан кан басымы жогоруларга жана тез-тезден көтөрүлө бергендерге гилас сунушталат. Аз кандуулукта. Гиластын курамындагы темир канды кислород менен камсыздоо менен бирге тез чарчоодон арылтат. Ич катканда. Ич катып кыйналганда, тамактангандан жарым сааттан кийин 100 граммдан гилас ширесин ичиңиз. Жөтөлдө. Гиластан компот жасап, аны жылуу түрүндө ичүү керек. Бул какырыкты чыгарып, дем алууну жеңилдетет. Тери ооруларында, экземада, псориазда жана безеткиде гилас жакшы жардам берет. Аны дерматологиядан сырткары косметологияда да кеңири колдонушат. Бөйрөгүндө ташы барларга 70-80 грамм кургатылган гиласка 2 стакан кайнак суу куюп, жай отто 15 мүнөт кайнатасыз. Аны бир күндө 3-4 маал тамактанаарга жарым саат калганда жарым стакандан ичип туруу керек. Тамакка табити жокторго, ашказанда жарасы барларга жана гастрит оорусу менен ооругандарга дагы ушул ыкма сунушталат. Элдик медицинада гиластын жалбырагы менен гүлүн кайнатып, тундурмасын жугуштуу ооруларга каршы жана суук тийүүгө колдонууга болот. Диетологдор гиласты узак убакыт сактоону каалагандарга кургатуу же тоңдуруу жолдорун сунушташат. Кимдерге көп колдонууга болбойт? Кант диабети барларга, ашказанынын кычкылы жогоруларга, ашказанында жарасы барларга гиласты көп колдонууга болбойт. Косметология жаатында гиластан бетке маскалар. Кургак териге маска. Алгач гиласты данектеринен ажыратып алуу зарыл. Анан идиштин жарымын айран, жарымын кокон гилас менен толтуруп эзип аралаштыруу керек. Даяр болгон масканы бетке сүртүп, 10-15 мүнөт кармап, андан соң жылуу суу менен жууп коесуз. Мындай маска териңизди серпилгич кылат. Андан тышкары терини агартуучу касиетке да ээ. Аптасына 1 ирет жасалат. Майлуу териге маска. 3 аш кашык эзилген кокон гиласка 3 аш кашык кулпунайды кошуп, жакшылап эзип алыңыз. Аны бетиңизге сүртүп, кургай баштаганда жүзүңүздү жылуу суу менен жууп, арчыбастан кургатып алыңыз. Бул маска теринин тешикчелерин кичирейтип, майдын бөлүнүп чыгышын азайтат. Бет кургап түлөгөн маалда 1 чай кашык каймакка 2 аш кашык гиластын ширесин аралаштырып, бетке жаап жарым саат кармоо сунушталат. 1 жылдын камын ойлосоң эгин эк, 100 жылдын камын ойлосоң дарак тик демекчи, мөмөлүү бак тигүү абдан кирешелүү. Эгерде ал дарагыңыз кокон гиласы болсо, андан да жакшы. Себеби аталган мөмө дарагынан түшүм мол болуп, жакшы кам көрсө 50 жылга чейин түшүм берет. Пайдалуу кеңештер, кызыктуу маалыматтар биздин каналда.
каналга катталып биз менен бирге болуңуз. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.